Волк кежи сайты даярдаган Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16-июлда кол койгон жарлыкка ылайык Панкратов Олег Михайлович Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси болуп тайындалды. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Бүгүн 16-июлдан 17-июлга караган түнү кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу Сауд Араб падышачылыгынын Медина шаарына учуп кетмекчи. Муфтияттын маалыматына ылайык Бишкек шаарынан учуучу 392 ажыны 8 ажы башчы коштоп бармакчы. Ар бир ажыга аттануучу жаран учуучу графигинде көрсөтүлгөн мөөнөттөн 5 саат алдын аэропортко барып каттоого даярдануусу зарыл экендигин кошумчалашты. Тажикстан Республикасынын Исфара шаарында мамлекеттик чек аранын калган участоктарынын сызыгын чийүүнү тездетүү үчүн Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар мамлекеттик чек аранын сызыгын жумушчу түрдө чийишип, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын калган участоктарынын сызыгын чийүү боюнча сунуштарды талкуулашты. Жолугушууда Баткен облусунун Баткен районундагы айрым мамлекеттик чек ара участоктарын биргелешип талаада текшерүү өткөрүү жөнүндө макулдашылды. Сүйлөшүүлөр өз ара түшүнүү жана достук маанайда өттү. Кийинки жолугушуу Тажикстан Республикасынын аймагында пландаштырылган. Ысык көлдө 53 жаштагы Казакстандын жараны жоголду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 14-июль күнү Карабой айылынын Каракөл эс алуучу жайында эс алып жүргөн Казакстандын 1966-жылы туулган жараны эркек адам скутер айдап кетип дайынсыз жоголгон. Бүгүн саат 6:00 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 81 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 167 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 32 адам тартылып, моторлуу кайык менен издөө иштерин жүргүзүү үчүн жөнөп кетишти деп билдирилет мекеменин кызматкерлери. Басма сөз кызматынан билдиргендей, учурда жеке менчик мекемелердин ээлерине багыттоо берилип, 12 даана кеме издөө иштерине көмөктөшүүдө. Бишкекте жүк ташыган унаанын айдоочусу 6 жеңил унааны сүзүп качып кеткен. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы кечээ 15-июль күнү саат 22:30 чамасында Курманжандатка көчөсүндө катталган. Айдоочу мас абалда унаасы менен Эне Сай жаңы конушунан чыгып, Курманжандатка көчөсүнө жеткенде 6 унааны катары менен сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Айдоочу кызматкерлер тарабынан ГЭС-5 аймагынан кармалды. Учурда унаа айып кароосуна токтотулуп, териштирүү иштери жүрүүдө деп билдирилет басма сөз кызматынан. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарындагы 3 өспүрүм милиция кызматкери тарабынан сабалганын айтып арыз жазды. Маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тастыктады. Маалыматка ылайык, окуя Каракөл шаарындагы эс алуучу жайлардын биринде болгон. Анда эс алып жүргөн 3 өспүрүм милиция кызматкери менен пикир келишпестиктен улам уруп койгон айтылган. Алгач ооруканага кайрылып, андан соң арыз жазышкан. Учурда жазылган арыз Каракөл шаардык прокуратурасында каралууда. Алар ишти карап чыгып, андан соң юридикалык баа берет деп кошумчаланат маалыматта. Нокат районундагы Ош Папан Кожо Келең жолунда кырсыктап ак буурага түшүп кеткен автоунаанын ичиндеги аялдын сөөгү табылды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Окуя 14-июлда Ош облусунун Нокат районунда Ош Папан Кожо Келең жолунда болгон. Автоунаа Ак Буура дарыясына ичиндеги 4 адам менен түшүп кеткен. Ошол эле күнү кечинде 56 жаштагы кишинин, ал эми эртеси таңда 73 жаштагы адамдын сөөгү табылган. Саат 19:00 чамасында 59 жаштагы аялдын сөөгүн жергиликтүү тургундар таап, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен деп жазылган маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары бүгүн дагы бир адамды издешерин билдиришти.
Президент Сооронбай Жээнбековдун портрети менен ойногон Бишкек мэриясынын кызматкерлери кызматтан кетпей турганын шаардык муниципалитеттин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин социалдык тармакта эки кызматкер бири-бирин чыгышка деп тамашалап, президенттин портрети менен ойногон видеосу талкууга алынган. Бул боюнча вице-мэр Алмаз Бакетаев пландык жыйын учурунда вице-мэр Азиз Алымкуловго, мэриянын аппаратынын жетекчиси Балбак Төлөбаевге жана Бишкектеги унаа токтотуучу жайлар муниципалдык ишканасынын жетекчиси Улан Жолдошовго тасмадагы кызматкерлерге жумуштан бошотууга чейинки катуу чара көрүү тапшырмасын берген. Мэриядан кабарлашкандай, президенттин аппараты мэрия жетекчилигине кызматкерлерин иштен албоону сунуштаган. Ошондой эле маалыматта муниципалитет өкүлдөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзүлө тургандыгы кошумчаланган. Урматтуу коомчулук, бүгүнкү кетирген кемчилигибиз үчүн кечирим сурайбыз. Уят нерсе болду. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден да кечирим сурайбыз. Биз андай ойдо кылган эмеспиз, сөзүн ачыгы. Обед убагында болгон. Ошо коллегам экөөбүз кабинетте отуруп, картинканын жиби үзүлүп калгандан байлап коелу деп эле, анан ошондон чыгып кетти. Кечирим сурайбыз. Урматтуу коомчулук, биз бүгүнкү кылган уят нерсебизден кечирим сурайбыз. Кечирип коюңуздар. Өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбаев 66 жашында оорудан улам каза болду. Ашырбек Темирбаев 1952 жылы Жалал-Абад облусунун Таш-Көмүр шаарында төрөлгөн. Билими жогору. 1975 жылы кен инженери адистиги боюнча Фрунзедеги политехникалык институтту. 1990 жылы Ташкенттеги жогорку партиялык мектепте, 1997 жылы юриспруденция адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1973-1974 жылдары Челябинск облусундагы Бакал шахта башкармасы өткөөлчүнүн жардамчысы болуп баштаган. 2012 жылдан тартып өкмөттү жогорку кеңешиндеги туруктуу өкүлү болуп келген. Волк KG сайты Ашырбек Темирбаевдин үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Волк KG сайтына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.